Саламатсыңарбы? Кыргыз тил сабагын өтөбүз. Дептериңерге бүгүнкү числону жазасыңар. 7-октябрь күнгө шаршемби. Өтө турган темабыз жумшак үнсүздөр. Сабагдын максаты сабактын темасы менен таанышасыңар. Үнсүз тыбыштар жумшак жана каткалаң болуп экиге бөлүнүшүн, алардын айтылышы боюнча айырмасын билесиңер. Эненин мээримдүүлүгүн сезүүгө, эл жерин сүйүүгө, жаратылышты сүйүүгө, баамчылдыкка тарбияланасыңар. Үнсүз тыбыштар жумшак жана каткалаң болуп экиге бөлүнөт. Жумшак үнсүздөр үн менен шыбыштын жардамы менен жасалат. Алар Б, В, Г, Д, Ж, З, Ый, Л, М, Н, Ң, Р. Булар жумшак үнсүздөр. Китебиңерде күзгү текстин 1-бөлүгүн окуп берем, көңүл коюп уккула. Тигине ысык көл чалкалап жатат, деди чоң энеси колун шилтеп. Алиса көзүн балбылдатып, кирпигин ирмебей алды жакты тиктеди. Ысык көлдүн чалкалап жатканы анын көзүнө көрүнбөдү. Чоң эне, мен ысык көлдү көрбөй жатам. Кай жерде турат? Чоң энеси шыпшынып алды. Тигиле эмне, көк болуп жатпайбы куулжуп? Алиса ысык көлдү таптакыр көрө элек болчу. Ысык көл жөнүндө көп эле уккан. Ысык көл сонун, эртең менен агарып, кечинде кызарып турат. Толкун жүрөт. Ысык көлдөн ачууланат. Ысык көл ойнойт. Ысык көл. Эми ошол ысык көлдүн жанында турду Алиса. Көл акырын чайпала кыймылдап, жыңайлак бала басып бараткандай шырпылдайт. Бирде анын ушул шырпылдаганы энесинин шыбыраганындай угулуп кетти кулагына. Көлгө колун салды. Энесинин койнундай жыпжылуу экен. Китебибиздин 1-көнүгүсүн карайбыз. Тексттен каалаган 3 сүйлөмдү көчүрүп жазып, сүйлөмдөрдөгү жумшак үнсүздөрдүн астын сызасыңар. Кийинки 2-көнүгү сүрөттөрдү көрүп жатасыңар, ошол сүрөттөргө сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. 3-көнүгү жумшак үнсүздөрдү табасыңар. Алар катышкан сөздөрдү таап, андан кийин сүйлөм түзөсүңөр. 4-көнүгү жаңылмашты жатка айтасыңар. Үйгө тапшырма 5-көнүгү.